Саламатсыздарбы достор, Форика биржалык мектебине куш келдиңиздер. Бүгүн биз алтын боюнча өзүбүздүн божомолубузду жасап көрөлү жана алтындын кыймыл аракети кайсыл тарапты көздөй бара жатканын байкап көрөлү. Билесиздер, алтынды божомолдош бир кыйла кыйын, ошондуктан ушул маалыматты бир 70%га кабылдасаңыз болот. Калган 30% бул риск катары кабылдайсыңар достор. Эми эң биринчи кыла турган ишибиз биз ушул тренд же болбосо импульстук кыймыл аракеттин Fibonacci менен алтын деңгээлин таба турган болсок, көрүп турабыз. Биринчи импульс болгондон кийин коррекциялык кыймыл аракети болгон, бирок ушул алтын деңгээлинин так ортосуна чейин жеткен жок, бир 30%ын жапканын көрсөк болот. Эми кийинки кыймыл аракет кандай болушу мүмкүн? Ушул пункт менен эсептей турган болсок, кийин дагы ушундай бир импульстук кыймыл аракетти көрүшү мүмкүнбүз. Ошол сценарий иштейби иштебейби, аны бир гана убакыт көргөзөт, күтүп карап турабыз. 1 сааттык таймфреймге өтөйүн жана ушул локалдык кырдаалда кайсыл жерде магниттер жайгашканын карап көрөлү. Мисалы, ликвидность бар, кийинкиси ликвидность бар жана ушул жерде ликвидность бар. 1954, экинчиси 1937 жана 1919. Кандай кыймыл аракеттерди көрө алышы мүмкүнбүз? Мисалы, ушул жердеги импульстун алтын деңгээлинен жогору көздөп өтпөсөк, кайра төмөндү көздөй жол ала турган болсок, анда биринчи максат бул буга чейин айтып кеткен 1954, экинчиси 1937 жана 1919 достор, ушул деңгээлдерге барышы мүмкүн. Негизи бул кырдаалды биз байкап карап турушубуз керек. Билесиздер, алтынды божомолдош өтө эле кыйын жана фундаменталдык факторду биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Индексти карап коелу, индекстин кыймыл аракети кандай болуп жатат жана жакын арада эле алтын менен индекс доллардын корреляциясы башталды. Биз бул жерден көрүп турабыз. Индекстин баасы төмөндөп жатат, алтындын баасы өсүп жатат. Индексти карай турган болсок, бул деңгээлде бизде имбаланс бар. Кыймыл аракети ушул имбаланска барышы мүмкүн. Ушундай кыймыл аракет жасай турган болсо, анда биздин алтын кайра төмөндү көздөй жол алышы мүмкүн. Ошондуктан азыркы кырдаалды биз байкап карап турушубуз керек. Ошого жараша божомол жасасак болот. Достор, азыр мен алтын боюнча бир жумалык таймфреймдин ичинде жүрөм. Эми глобалдык сценарийди бир карап көрөлү. Импульс болгон, коррекция болгондон кийин кайра жогору көздөй азыр биздин баабыз өсүп жатат. Кийинки келечекте ушул деңгээлге чейин барышы мүмкүнбүз. Же болбосо 2113 деңгээлине чейин барышы мүмкүнбүз. Глобалдык сценарийде ушул жерде ликвидность жайгашкан, мүмкүн ошол ликвидностьтан алып кайра төмөндү көздөй жол алышы мүмкүн. Ушул божомол иштейби иштебейби, аны бир гана убакыт көргөзөт. Алтын боюнча божомол ушундай. Ой пикириңиз бар болсо, комментарийге өтүп жазып калтырып кетсеңиз болот. Мүмкүн өзүңүздүн аргументтериңиз же болбосо факторлоруңуз бар. Мага да кызык болуп жатат. YouTube каналыбызга өтүп катталып кетсеңиз болот жана шапкасын өтсөңүз, ошол жерде биздин Telegram группабызга шилтемебиз бар. Ошол шилтемесин колдонуп, биздин группабызга кошулсаңыз болот. TikTok аккаунтубуз бар, катталып койсоңуз болот. Сак саламатта туруңуздар. Эмки көрүшкөнгө чейин.